Саламатсыздарбы, Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү саясатчы Токтай Мөмөталиева. Саламатсызбы? Токтай эже, бүгүн Кыргызстанда кырдаалуу көрүп турасыз. Деги эле учурда Кыргызстан эмнеден жабыркап турат? Бүгүн ушул боюнча сиз менен кеңири маеккалы. Мен эмне деп аябай жакшы суроо берип атасыз. Потому что себеби деген бул азыр күндүн суроосу деп айтсам болот. Эмнеден жабыркап турат элибиз? Биринчиден жылуу жакшы сөздөн. Эң биринчи. Экинчиден бир жакшы жаңылык уксак экен деген. Үчүнчүдөн бийликтин жоопкерчилиги көтөрүлгөнүн тилеп турат. Төртүнчүдөн айтып бере турган нерсе бул жакшы туура берилген так маалыматтын жоктугунан жабыркап турат. Ошо төрт маселени мен ойлойм, бийликте отурган адамдар иреттүүлүк алып келтирип, элге жарыялап, эл менен иш алып барса, биз мындай абалдан батыл чыгып кетебиз деген ойдомун да. Жана сакайган адамдардын да саны көбөйөт деп ойлойм. Учурда ошону бул жерде жакшы сөзгө жабыркап турабыз дейт. Эл бири-бирине жабыркап турабы же кимдир бирөө жакшы сөз айтып туруш керек? Жакшы сөз деген бизде Кыргызда баягы бири-бирибизге ансыз айтабыз, каалаң айып кетсең жакшы болбосоң деп. Бирок аттуу баштуу атуулдардын элге сүймөнчүлүгүн таркатып, өзүнүн акыл эсин таратып, элдин демин көтөрө турган сөздөн жабыркап турабыз да, жоктугунан. Бирок акыркы учурларда социалдык тармактарда жаат бөлүнүп, же болбосо кандайдыр бир пикир келишпөөчүлүктөр эл арасында күчөдү да. Эми мындай социалдык тармактар менен мен эл арасындагы окуяны салыштыргым келбейт. Салыштыра албайсыз? Салыштырганга да болбойт. Анткени социалдык тармактарга элдин бир үлүшү, бир баягы определенный үлүшү катышышы мүмкүн. Анан жалпы эл ошол тармактарга катышып атат десек туура болбойт. Мен айлап анын көбүн кыдырып келип атам. Мен практически өзүм кыдырганды жакшы көрөм. Машинемди айдайм, кетем. Мына ушу неме башталгандан баштап пропускам бар. Жолдон жөн кете бербейм. Жаныма дайыма жолдон турган баягы жолоочунун жолдошунан деп коет, жолдо кол көтөрүп турган адамдарды салып кетем. Анан баягы сүйлөшүп кеткенди жакшы көрөм. Ошонун негизинде мамлекеттин абалын, эмне болуп атканын жана эл эмнеге муктаж экенин ошодон билесиң. Өзгөчө мынакей базарларга, кыйналып турган жерлерге барып, көзүң менен көрүп келсең, бул жана социалдык тармактагы берилген маалыматтан башка болот. Жалпы жөнүнөн азыр ошо биздин карапайым калк ошо аттуу баштууларынан ушул оорудан качан чыгып кетебиз, кандай чыгып кетебиз, башыбыз аман калабы деген суроону уккусу келет да, жылуу сөздү уккусу келет. Мен көрүп отурум. Анан алардын демин көтөргөн, абалды түшүндүргөн маселелерди көтөрсөң, алар жаркылдап күлүп, нары өздөрү таркатып кетет. Социалдык тармактарда талаш тартыштар кетип атат. Арды баягы бир илимий нерселерди көтөрөт, бир укуктук нерсени көтөрөт, жанагы бир диний нерсени көтөрөт. Значит, анчысы нерсе бири-бирине дал келишпей калган нерселер баягы чоң чатакты алып кетип аткандай сезилет да. Практически карап көрсөңөр, бул эки башка көз караш, эки башка мындай элдин маектеш агымдары да. Ошол Токтай эже, мен мага жеткен маалыматтарга караганда, сиз бир нече жолу ушул чет өлкөдөгү тышкы саясаттын ушул коронавируска орду бар деген маселени айтып берсиз. Чын эле орду барбы? Мен айтам, биринчиден бу жерде эки тараптын орду бар. Бул көптөн бери даярдалып аткан атайын тышкы саясий жана бул бизнес оюндун бир түрү. Мен ошол багытта кала берем. Себеби деген мен көп жылдан бери өзүм да көп нерсени иликтеп карап келатам. Анан экинчиден мен өзүм немистердин арасында жашап калдым. Бизде белгилүү республикага белгилүү бир эки кемпир бар эле, үч кемпир бар эле. Онур кемпирлер деп койчу. Анан бабка Анна кемпир деп койчу да. Ошолор мен бала чагымда жүрүп көп нерсени билип дагы калган жагдайым бар да. Анан өзүм тайталарым баягы мынагыдай мечитте молдо болгон. Анан алар азыркы молдолордой эмес болчу. Алар китеп кармап, китепти
ушунча көп китеп окуган адамдар эле да ошо жанагы вирустун түрлөрү, канча жылда жылдыз кайрылат, кандай ылаңдар болот деген нерселерди айтып берип, баягы тамыры кармап туруп билген адамдар эле да. Анан ошол себептен көп нерсе кайта кайрылып келсем, өзүм болсо физфакты бүткөм, теоретикпен, Новосибирскени окуп бүткөм. Анан жанагы мындай момент бар да, парад планет деп коет. 28 жылда Сатурн жылдызы келет, эң чоң жылдыз. Анан ар кандай диний көз караштарга байланыштуу, астрономиялык көз караштар бар. Ошо келгенде жанагы башка чоң планеталар тизилет, жердин жанынан өтөт. Ошол кезде жанагы чоң вирустар болуп, майдалар чыкпайт, чоң вирустар чыгат. Ошону ысык тумоо келет деп коет. Ысык тумоону кыргызга жөн гана көк суу менен дарылеген, башка ысык тамак берген эмес. Башына ысык тумоону көк суу, анан жөнөкөй суу, көк суу дегенсең эч ким түшүнбөй калды. Сүткө ушунча жарым бир кашык, 2 кашык сууга, ысык сууга кичинекей сүт кошуп эле берип туруп ошо менен дарылеген да. 2-3 күндө кетип калат. Бул эң оор болбойт, ысык тумоонун баягы алдын алып кетсең сууктап, жеңил кетет деп коет. Анан сасык тумоо деп коет. Сасык тумоо, адан артынан сасык тумоо келет. Эге сасык тумоо ал жана майдараак вирустар. Анан бул вирустар биз менен жашап жүргөн бул жаныбарлар да. Куранда да айтылат, бул жаныбарлардын баарын Алла Таала жазап, эзептеп чыгарып койгон. Адан артык баш эч ким вирусту жаза албайт, оңдой албайт, кемите албайт, же аны өзгөртө албайт. Бактерия ал башка. Анан ошого байланыштуу мынакей 28 жылында мамлекеттер көп бийликтер кетет дейт. Ошо келгенде эмне себептен кетет? Баягы таза бийлик, өз элин бактап немеген бийликтер өзөт. Анан ошондой жаман көрүнүштөр көбөйүп кетет деп атат да. Анан эми акыркы 5 жылда карап отурсак, мына Билл Гейтс деген эң дүйнөдө эң бай киши бар. Алар өздөрүнүн бир уюмдары бар. Анан ал өзү баягы Microsoft компьютерлеринин баарынын атасы да, чоң атасы деп айтсак болот. Бирок ал өзүнүн жумушун таштап атат азыр. Анан вакцинация өтүп атат. Эмне себептен сен сразу өзүнүн жумушун таштап вакцинация? Эми ошону айтайын, ошону түшүндүрүп берейин да. Акыркы мезгилде булар чоң маселени көтөрө баштады. Элдин саны биздин жеренеде көбөйүп кетти. Да, 7 миллиардтан ашык 8 миллиардка жетейин деп калды элдин саны. Анан күнүгө бир 70 миңдей бала төрөлөт, 30 миңдей киши, 30 миллиондой эл өлөт экен, 70 миңдей бала төрөлөт. То есть 40 миллионго кошулуп кете берет. Анан кантип токтотобуз деп атат. Аны азайтыш үчүн ар кандай ыкмаларды карашып атат. Мына Африкада Эбола, птичий грипп, ар кандай вирустарды изилдеп көрүштү. Африканын элин көбүн оор абалга алып келди. Атайын жанагы 16 жашар кыздарга матка соорубасын деп ийне сайышып атат. Алар жанагы катып калган чөгүп кеткен бала деп атпайбы? Азыр УЗИге жөнөтүп бирдеме болсо эле чөгүп кетти эле, балдардын баарынын боюндан алдыртып атат. Адагы ошол ыкмалардын бири адамзаттын санын азайтуунун. Мына бизде бир 30 миңден ашык келин кезек абортторго барып 5тен 10дон 15 жолдон барып боюнан алдыргандар бар. Баягы чөгүп кетет дейт, сразу УЗИден кете берет. Бул дагы өзүнчө бир мафия. УЗИге барат дагы, ал барган үчүн УЗИ жөнөткөн үчүн абортко ал өзүнүн акчасын алат. Аборттон болсо аябай көп акча түшөт. Мисалы 3,5–4 миң сомго чейин аборт кылат. Жанагы баланын тоңу менен алып салат, кан сөлдүн дагы тапшырышат. Адан да акча кетет да. Анан дарылегенин акча кетет. Дары-дармекке. Бул өзүнчө бир уюшулган чоң мафия болуп калган. Дүйнө жүзүндө биринчи орунда мурун наркобарондор болсо, азыр дүйнөдө ошо дары-дармек саткан жана медициналык услуганы берген топтор эң бай топтор болуп атат. Мына акыркы Forbes'тун жанагы маалыматтары боюнча, эң белгилүү журнал боюнча 3,5 миңден ашык уже миллиардерлер пайда болуптур. Ошонун основной массасы жаңы дары-дармек, маска, ар кандай нерсени саткан адамдар. То есть дүйнө жүзүн бир оюнга алып кетип туруп, булар мунун акчасы 5-10 тыйын. Сатканы 100 сом. 100 эсе кымбат сатылып атат да, 100-200 эсе кымбат. Кызга мөнөттө акча чогултуу механизми иштелип чыкты. Бирок ага кандайча келди? Массалык маалымат каражаттарды колдоно баштады. Ошо Билл Гейтс акыркы 5 жылдыкта мен таң калып карап турдум, эмне болуп атат?
кээ бир баягы таза топтор, баягы илимпоз жанагы түшүнгөн адамдар ар кандай кинолорду чыгара баштады. Көргүзүп, заражение деген кино кетти, вирус деген кино кетти, суррогат деген кино кетти. Баягы белгилүү баягы акылман адам, кинорежиссерлор ошо менен элге баягы сигнал берегенге аракет кылды. Но, например, биздин балдардын баары эле Южный Корея бул США менен байланыштуу, жана ошо Билл Гейтстин топтору менен байланыштуу кинокомпаниялар экен. Бүт жанагы жаш балдарды кызыл тазыл кылып, анан эркек балдар менен жытташып, кыздар менен жытташкан атайын оюндарды көрсөтүп баштады. А эмнеге? Ал баягы жаштардын, өспүрүмдүн аң сезимиден бир багытка алып кетиш үчүн да. Баягы үй бүлөдөн качыш керек, үйлөнүүдөн качыш керек, салттуулук өнүгүүдөн качыш керек, үй бүлөнүчү. Ошол багытта. Анан дагы бир коркунучтуу маскалар. Кайсы немеге барбасаң, ошо фильмдеринде, клиптеринде баарында эле белгилүү артисттер маска кийип алып, жанагы скелеттин сүрөтү тартылган. Бул өзүнчө бир сигнал да. Өлүмдүн сүрөтү тартылган маскаларды, калың маскаларды кийип баштады. Анан бизде да өспүрүмдөр модалашып баштаган. Кечкиси ночной клубдарга жана маскаларды кийип баруу. Бул дагы атайын алдын ала элди, өспүрүмдөрдү, жаштарды мындай тумчуктуруу механизмине көндүрүү. Ошондуктан бул өзүнчө чоң саясат, бунун артынан турган чоң саясат. Бунун арты менен эмне болуп атат? Элдер түбү менен жок болуп кетип атат. Европа өздөрүнүн кары картаңдарынан кутулду. Себеби деген улуумун кары картаңдар, алар жоопкерчиликтүү. Ошол ар бир пенсионер Европада 5000 евродон 10.000 еврого чейин алчу экен. Значит, бюджеттик оорчулуктан Италия, Испания жана коррупциясы бар өлкөлөрдүн баары кутулуп кетти. Канча деген аксакалдары баягы буктурмада калып калды да, Себеби деген Италияда мына маска кийиш аябай коркунучтуу болчу. Эмне себептен? Бизде таза аба бар, шамал бар дагы. А жерде нымдуулук өтө чоң. Нымдуулук жерде маска кийип, таза дем ала албай калып, ошодон эле уугуп өлүп кеткендер көп болуп кетти. Себеби эң коркунучтуу уулардын бири адамдын өзүнүн уусу. Анан ошону эч ким айткан жок. Биринчи баягы оюнга катышып калган дүйнөлүк организация бар, ВОЗ деген. Всемирная организация здравоохранения, же болбосо бул ден соолуктун сактоо организациясы деп коет. Биздин Кыргызстанда ошол организацияга кирип атабыз. Бирок ошол биринчи баштаганда жакшы айтышты. Маска кийбегиле, маска тумчуктурат, биз тыюу салабыз деп. Кайта аларга акча бербейбиз деп Билл Гейтс чыкты, акча бербейбиз. Булар акмактар деп чыккандан кийин акча алыш керек да, алар баягы бейөкмөт уюм, ар кайсы взнostор менен жашаган. Соответственно, кайта жок маска кийгиле деди. Мына бүгүнкү күндө айтып атат, 4 региондун чоңдору туура эмес иштерди алып барган үчүн пандемия көбөйүшү мүмкүн. Ошого жоопкерчиликке тартыш керек дейт. А кандай иштерди, кандай ыкманы, эмне сунуштаганын жөнүндө айтпайт. Бул кандайдыр бир өз ошол уюмдун чоңдору өздөрү эмне болуп атканын билбегенин келбеси да. Анан экинчиден берде мынакей кыска мөөнөттө ким кайсы топтор иштеди? Бай топтор, булар масс медиалар. Ар кайсы жылдыздарды колдонду. Экинчиден жанагы спирт саткан компаниялар. Россияда азыр эң чоң металлургический завод бар. Ошол завод 60 миллиард доллар таптыр. Кыска мөөнөттө 3-4 айдын ичинде. Эмне себептен? Ал конверсия деп коет да. Өзүнүн баягы илгерки жумуштарынан чыгып, ошо маска тиктиргенге, спирт антисептиктер даярдаганга жана мындай неме керектүү нерсеге. Эми бүгүнкү күндө азыр кандай неме окуя болуп атат? Экинчи пандемия күчөбөдү деп кеткен суроо болуп атат. Чын эле ошо экинчи пандемия күчөйбү? Айрым маалыматтарга таянсак, ушул карайлап турган калкка келген тумоо бул дүйнө жүзүн аралап кетти да. Айрымдар айтышат, бул 3-чү дүйнөлүк согуштун бир түрү деп. А сиздин көз карашыңыз кандай? Туптуура айтасыз. Бул көрүнбөгөн согуш башталган. Көрүнбөгөн согушка даярдыгы жок биздикиндей өлкөлөр утулуп калып атат. А бирок ошол согушта алардын жанагы бийлигин иштеген структуралар, ошо жакшы деген жанагы Госкомитет национальной безопасности деп коет да, бул милиция жана полиция болуп иштеш керек эмес. Көрүнгөн жанагы алар аналитиктер бар. Аналитикалык топтор деп коет. Тилекке каршы ушул кезге чейин биз ГКМБны аналитикалык топторду түзүү механизмин иштетип бере албадык. Аны ошол жерден утулуп атабыз да.
Анткени президентке маалымат алып барып жеткизип тура турган топтор бул жакшы аналитика, президенттин пресс-службасы жана пресс-служба деген бул комитетчиктерден туруш керек, ачык айткандачы. Ошо бүт баягы тышкы ички саясаттарды көп, ким кандай агымдардын түрлөрү кандай, ошолор кандай иштейт. Жана бир күндө пресс-службадагы иштеген адам, мен эми пресс-службаны билем, өзүм иштейм. Мен жок дегенде бир күндө бир 7-8 белгилүү массалык маалымат каражаттарын окушум керек. Азыр мен англисче, немисче билбесем дагы эптеп переводчик менен дагы анын айтып аткан сөздөрүн түшүнүшүм керек. Себеби деген ар ким ар кандай айтат. Ошондой нерсе бизде азыр жок болуп атат да. Анан ошондой топтор күчтүү болсо, мынакей Орусия ушул кезге чейин ЧС кеткен жок. Собянин жесткий инструкциясы менен өзүнүн маалыматтары менен керектүү гана региондорун колдонушту. Башка региондоруна тыюу салынган жок. Эки областтарына кыдырууну тыюу салынган жок. Кийинки суроо. Урматтуу кыргызстандыктар, бул суроого дүрбөлөң салыштын кажети жок, бирок дүйнөлүк маалыматтарга сөз кайра кетишибиз керек. Эки күн эле болду Америкадан бир жергиликтүү сайттарынын бири 3-чү пандемия адамдардын мээсине катуу таасир тийиши мүмкүн деген макала жазып чыкты да. Алдын ала коңгуроо какты. Алдын ала коңгуроо каккан себеби эмнеде? Эң биринчиден Гүлжан сиңдим, абдан чоң рахмат. Ушундай кереметтүү эчтеңесиң ак боз үйдө турат капталында. Атайын студия түзүпсүң. Ошонун ушул дагы бир өзүнчө бир ак жолтой болсун деп тилек берип атам. Себеби деген дагы боз үйдү айтып кетейин. Боз үйдүн өзгөчөлүгү, кыргыздын боз үйүнүн өзгөчөлүгү ар тарабыбыз тең кыбыла. Жана ошол нерсеге кайрылышыбыз керек. Жана биздин атабыз бабадан калган салттарга кайрылып келбесек, биз туруштук бере албайбыз. Бул согушта же утула баштадык. Эң биринчиден мен сунушум ошо теманы айтыш үчүн түшүндүрүп берейин. Мындай маскалар. Ушуну колдонуу ыкмасын элге туура жеткизген киши жок болуп атат. Себеби деген жана айтып кеттим, эң коркунучтуу уу адамдын өзүнүн уу. Ага эмне кирет? Мына масканы биз тагындык. Даже тагынып кармагым келбейт. Масканы тагынганда масканын ичине антисептикти себип атабыз. Спирт таркап кетет, бирок спирт эмнеден жасалат? Ар кандай кант, ар кандай кошулмалардан жасалат да, жөнөкөй нерсе менен айткан сөз менен. Спирттин уча турган немелери учуп кетет, бөлүкчөлөр, калгандары маскада калып атат. Мунун тешикчелери да жаап кетип атат. Эми маска вирустан сактап калат деп айтып атышпайбы? Бирок ушунун тешикчеси, например, мисалга айтсам, сиздин тиги кире беришиңиздин эшигиңизде же ушул залдын могу жерине чейин вирус үчүн. А вирус будан ошо бир 101 миллиард эзе кичинекей болуп атат. Ошону салыштырып көрсөңүз, могу жерде кичинекей бир карандаш баскан нерселери болот да, муну салыштырмалуу. Ал кирип кете берет, кирип чыгып келет. А бирок могу маска эмнеге алып келет? Бизден чыккан вирустардын баары топтоло берет. Чыккан көмүр кычкылтек чыгат да бизден. Ал топтолот. Кайта ошо вирустарды кычкылтек менен кошо жутуп атабыз артыбызга. Артыбызга жуткандан кийин каяка кирет? Оозго кирет, мурунду толуктайт, немеге кетет, гортань деп коет, гортань менен кетет, бронх, альвеолдар деп коет, алардын жанагы биздин фильтрлерибизге толуктайт да, анан өпкөгө кислород барбай калат. Аба кирбей калат да кислород. Адам болсо кислородсуз жашай албайт. А кислород бул суу. Мынакей. Биз жашай албайбыз, биз суу бүт баарыбыз өпкө айланта албай калат. Өпкө канды айлантып, таза канды кислород менен берилген жүрөккө жеткизиш керек. Бирок жүрөккө киргизе албай калат, каны коюла баштайт. А сары суусу өпкөдө калып атат. Кандын сары суусу да. И в итоге эмне болуп атат? Двухсторонняя пневмония. Двухсторонняя пневмония бул пандемия болуш деген бул сундук нерсе. Же бул атайын газовый атака болуш керек биздечи, же асмандан бир нерсе себиш керек, же берден бир нерсе себиш керек. Ошондо двухсторонний пневмония болот деп айтабыз. Газовый атака болгон күндө дагы анда биз респиратор кийишибиз керек, противогаз кийишибиз керек. И дайыма жаныбызга стакан суу алып жүрүшүбүз керек. Ошондуктан жана маска кийген адамдарга айта турган сунушум, масканы кийсеңиз да жаныңызда бир суу болсун дагы 5-10 мүнөттө ачып туруш керек, аба жутуп туруш керек. Анан баягы көпкө дери, көп узак кийген адамдардын
демесі бүт денесі кетеді, сары су толып ашқаннан кейін внезапно пневмония болып кетіп жатады да. Ошондуктан пневмония кайдан пайда болду, эмнеден келди деп түшүндүрө албайбыз. Ковидтин бир күндө 3 киши 4 киши чыкса, немеси пневмониядан канча 10 эсе 20 эсе көбөйүп атат. Ошондой сандын ооруган сандын көбөйүшү мүмкүн. Экинчи нерсе, бул эми врачтар бүгүн бүтүп атабыз, батыр деп атабыз да. Батырлар да бар. Жылаңач батыр врачтарга рахмат. Но бирок ушул медицинадан содагерлер бар. Содагер врачтар. Ошолор коркунучтуу болуп атат. Ошолор 2-чи жана 3-чү пандемияга алып келип турган ошолор болуп атат. Эмне себептен? Мынакей, сиз тумоолоп калдыңыз. Сиздин туугандарыңыздарга келип туруп, антибиотиктерди сен контактный экенсиң деп туруп, түркүн антибиотиктерди жазып берип атат. Ушинтип жазып бергенде мен азыр 2 кудагыйым бир 2 подружкам больницада жатат. Эмне себептен? Ага гепарин жазып атат, цепеин деген дәрілерді алдырып атат. Бул гепаринди эмне үчүн жазып аткан мен даже түшүнбөйм. Ал бөйрөктөргө, бөйрөк ооруга байланыштуу дәрілер, мисалы айтсак да. А цепеин деген дәрісин дагы еще клиникалык изилдөө болуп элек. Анан биздин эл мал эмес да. Анан эң кымбат дәрілерди эл сатып алып атат. Акыркы малын сатып, акыркы оокатын сатып, ошо дәринин, бирок ал дәрилердин пайдасы деле жок. А эмне үчүн жөнөкөй ошо вируска эч качан антибиотикти сразу бербейт. Вирус бар болсо, эң биринчи аспирин бар жөнөкөй, аскорбинка бар, мукалтин деген дәрі бар, глюконат кальций деген текшерилген, кылымдан кылымга текшерип келген, дүйнө жүзү колдонгон дәрілер бар. Аны эмне үчүн жазып беришпейт врачтар? Анткени көп болсо 20-30 сом кетет да элдин ошондой дәрилерди алганга. А бирок биздин врач эмнени жазып атат? 5000 сом, 3000 сом, 2000 сомдон кем эмес дәрилер жазып берип атат. Адам өзүнүн ар бир жазып берген врач өзүнүн 10%, 20% сүйлөшкөнүнө жараша аптекаларга аны алып калса. Өздөрүнүн квитанциясын берет, канча кишиге жазышканын. Анан ошо компаниялар, ошо дәрини алып келет компания, алардын үлүшүн жана ортомчулугун бөлүп берет да. Адамдын өмүрүндө канча кетип аткан, ага эч ким жооп бербейт. Анан ошондуктан мен сунушум мынакей. Мындай маскаларды президентке кайрылат элем, урматтуу Сооронбай Шарипович көрүп калса. Эң биринчиден, колго тигилген маскаларды элге таркатууну токтотуш керек. Экинчиден, мындай маскалар келип атат ар жактан, ар кайсы өлкөдөн келип атат, жол жүрөт. Ар кандай курт жебесин, неме жебесин деген дәрі-дәрмектер кошулат. Келер менен мындай масканы аптекадан эч ким тазалабайт бизде. Чаңда кирет, чаң эң кирбей койбойт. Ошон үчүн мындай маскаларды келер менен кичинекей самын сууга салып койсо жуулат, сопсону жуулат, таптаза жуулат. Чайкап кой туруп, мынтип илип койсоң эч нерсе болбойт. Мен өзүм неберелериме 3-4 маска сатып алгам, жууп коюп туруп эле илип коем. Анан үтүктөп коюш керек. Жана будан да ничке келип атат, бул медицинский маска экен. Ар кайсы өлкөлөрдөн келип аткандары. Көкмөктөр, көгөрүп кеткен. Краскасы бар маскалар, алардын да коркунучтуу жагы бар. Кандай краска менен боелду? Анын красительдеринин эмнеси бар? Зыяны барбы, зыян эмеспи? Анан жана экинчи ошол мен сиздин айткан сурооңузга келелик. Мындай маскаларды вообще кийгенге тыюу салыш керек мамлекет. Тыюу салбаса болбойт. Калыңдыгы, биринчиден калыңдыгы аба кирет. Кол менен тиилген маскадан бир да аба кирбейт. Анан адам бат угат, анан өпкө жүрөгүнөн айрылат. Анан экинчи нерсе, маскалардын коркунучтуу нерсеси, азыр мен өзүм ушундай бир согушка кабылып калдым да, Facebook'та. Менин ушу маскалар жөнүндө таркаткан маалыматтарым баарын Facebook тыйып салып атат. Бул деген дейт фейк дейт. Жок адамдын жазып аткан калп маалымат дейт. Анан айтып атат, бул фейкти колдонуп аткан адам вакцинация, эмдөөгө каршы чыгып атат дейт. Мен атаң кече түнү менен дагы 5-6 маалымат коюп аракет кылдым, бүт баарын өткөзбөй. Бул сизде бул дагы иштесеңиз, сиздин Facebook'уңузду жабабыз дейт. Себеби деген бүт маалымат антивакцинатарный, вакцинатарный дейт. Вакцинация эмдөөгө каршы чыган адамдын маалыматтары дейт. Бул эмнени белгилейт? Значит, азыр пандемия көбөйүп, маска кийиш керек, эл угуш керек, элдин саны азайыш керек. Анан эл вакцинаны кабыл алганга, эмдөөгө кабыл алганга макул болуш керек. Эми кайта ВОЗго кайрылып келебиз. ВОЗ деген организациянын негиздөөчүсү ким? Есть альянс, глобальный альянс, дүйнөлүк альянс деп коет. Иммунизация жана вакцинация, эмдөөдү жана иммунитетти көтөрүү дәрі-дәрмектерди таркатуу эң бир чоң неме болот да, структура. Анын негиздөөчүсү опять же Билл Гейтс экен. Аял экөө, Мелинда менен. Алар кандай деп атат?
биз жана ооруларга каршы вакциналарды көбөйтүшүбүз керек. Ар бир адам гриппке каршы вакцинаны алыш керек, БЦЖга каршы вакцинаны алыш керек, АКДСке каршы вакцинаны алыш керекпи вакцинаны? Негизи вакцина алыш керекпи? Вакцинанын түрлөрү бар. Мен түшүнбөйм да, мисалга айтсак, бизде Кыргызда өзүнүн эмдөө жолдору бар болчу. Мен алдымда апамдын 3 баласы баягы кызамыкка каршы вакцинация кылгандан кийин чуркап жүргөн балдар өтүп кетет. Анан апам ушунча баягы Кудайдан тилеп мен токтойм деп коюшту да. Анан мен 4-5 жаш болуп калганда өзүмдүн бир классташ баланын үйүнө алып барышты. Алда бир 5-6 жашта бала, ошо 5-6 жашта баягы элес класс болуп калдым да. Анан ошонун төшөгүнө мен апам жаткызып атат. А мен жиркенип баягы качып жатпайм деп эмне деп бете. А көрсө ошол кызамык болуптур. Мени ошо кызамык жуксун деп апам справканы өттү деп сатып алган. Анан ошол баланын тамагынан кешиктерин жедиртип, баягы мен аябай баягы жиним келип кайнап, ыйлап, өзүм билем да, чоңоюп эле калган кезинде. Кыргыз эли ошо эмдөөнүн өз жолдору болгон. Өзү мени жугуштуруу менен. Азыр мынакей вирус жукпаган адам жок. Мен өзүм үй билем, тумоолоп чыкты, 1-2 күндөн баары эле тумоолоп атат. Анда элдин баары коронавирус болуп ооруп чыгышы керекпи? Ал боло турган нерсе. Себеби деген вирус бизди коргош үчүнчү. Биз баары жуулуш керек. Экинчи этапка даярданабыз. Анан кайта бизден жана мутация болгон деп коет. Вирустар кыргыздарда болуп үйлөнөт да, бири-бирин үйлөнөт. Ошо үйлөнгөн жаңы сандар болуп пайда болот, башкача вирус пайда болот. Фамилиялар өзгөрдү деп коечу, анын каны башка, журту башка дегендей. Алар экинчи этапка кетет. Ана сач тумо келип атат деп атпайсыз. Сач тумо, азыр жакшы сач тумо келет, анан кайта күзгүсү келет. Кайта жакысы келет. Бирок ошо вирустардын саны кичиктери келе берет да. Но бирок ага биз адаптация болуп кете беришибиз керек. Анын үчүн биз өзүбүз жанагы ден соолукту сакташыбыз керек, таза аба жутушубуз керек, абада көбүрөөк болушубуз керек, жанагы көрүнгөн дары-дармектерди иче бербешибиз керек да. Ошо дүйнөлүк маалыматтар боюнча азыр. Анан дагы айтып кетейин, мына жанагы Эндрю деген жанагы сиз айтып аткан белгилүү нейрохирург. Нейрохирург азыр жазып атат. Аны фейк деп атайын, жамандашып атат. 3-чү этапка болгон көз карашты айтып атасыз. Ошо 3-чү этап болгон. Ал айтып атат, масканы кийгенден кийин дейт, сиздеги коркунучтуу вирустар көпкө кирсеңиз, мурун мээ менен байланыштуу. Мурунчу. Биз дем алганда мурун менен дем алабыз да. Мээге байланыштуу. Мээге вирустар кирип кетсе, денеден чыгарыш, башка өпкө жүрөктөн тазалаш жеңилирээк болсо, мээден алып чыгыш кыйын болот дейт. Анан ошондо пандемиянын көрөсүңөр кандай болушун деп атат да. Ошол себептен эми карап отурсаңыз, мына ошол эле Билл Гейтс өзү маска кийген жок. Бир жерде маска кийип, же бала чакасын, же белгилүү немелер кийсетип аткан жери жок. Биздин белгилүү саясатчылардан да кимдир маска кийбей жатышат. Мисалга айтсак, бир топ саясатчылар баягы ошол тышкы баягы чет өлкөлүк саясатты билген саясатчылар кийген жок. Бир саясатчылардан мен көрүп атам, мынакей 5-6 саясатчы Момбеков кийген жок, Бархат кийген жок, Жанар Акаев кийген жок, мисалга айтсак да. Алар баягы ушу тышкы саясатты иликтеп карашып атат. Катнашы же болбосо алакасы барларбы, же болбосо иликтегендер? Анысы мен да айта албайм, но бирок ошо ар кандай ушундай топтор менен байланыштар бар. Мисалга айтсак, вакцинацияны колдоп аткан топтор өздөрү вакцинация кылсын деген балдарына маска кийсетилген жок. Мынакей бирөөгө уккан жок маска, баласы кийип жүргөн, же өздөрү кийип жүргөнү, же Facebook'та маскачан пайда болгондорун көргөн жокпуз. А кимдер кийип атат? Бул тышкы саясаттагы болуп аткан оюндарды билбегендер кийип атат. Дагы да айтып кетейин, дары-дармекти сатуу боюнча антисептиктерди айтып атат. Антисептиктин перчатка жөнүндө айтып кетейин. Биз жанагы спирт кошулган нерсени колго сээп атабыз. Адамдын ууна бир вирус жашабайт. Анткени биздин 7 катмар уубуз бар. Ошондуктан жаңы төрөлгөн баланы Кыргызда эч качан колго карматтырбайт. Адамдын колунун уу өтүп кетет дейт. Киринтсең дагы тез шешеп көрүп алып чыгып кетишиң керек баланычы. Ооруп атсаң дагы көп алакан менен кармаганга болбойт. Себеби деген биздин тери менен кошо чыгып аткан уубуз уу. Ал 7 катмар ууду как раз ошол жанагы вирустардан коргош үчүн Алла Таалам жаратканда бизди коргоп туруш үчүн башка нерселерден. Анан биз болсо эмне кылып атабыз? Спиртти чачып атабыз. Спирт кетип атат, ар кандай зыяндуу нерселер калып атат, теринин уусун күйгүзүп кетип атат.
Ошол себептен үчүн спиртти дайыма кол жуугуч кылган эмес илгери. Самын менен жууган, самындашка суулар менен. Самын бул май бар. Самында май бар. Самын менен жуусак, самындын майы кайта үстүбүздү жаап кетет кол. У пайда болгончо самындын майы үстүн жаап турат дагы. Башка таасирлүү коркунучтуу вирустардан сактайт. Биз болсо перчаткаларды балдыкара кисетип атасыз. Көбүнчө милиция балдарга угатса милиция балдарга айтайын. Биз кимди жок кылып атат азыр бул согушта. Милицияларды, соттор, правоохранительный органдар, мамлекетте иштеген чиновниктер, жана тарбиясы жакшы айт дегенди ишенген адамдар, билими бар, анан колунда бар байлар, кетип атат, колунда барлар. Себеби деген колунда бар, ошо айтканды кылат. Анан жанагы элита кетип атат. Ачык айтканда элитадан алдыда жүргөн адамдар да, алар ар нерсени угат, аны колдонот. Кудайга шүгүр, что жана чөнтөгү жок чор тамандарым ошо маска жетпегенине Кудайга шүгүр деп атам. Алар жүрүп атат, эч нерсе болбойт, тумоолоп чыгышты. Мен ак өргө арчы бешик бүт багын кыдырып келип атам, баягы неме тапшырганда. 5-6 баласы менен жылып жаткандар болду. Бирок бара аяп кетип жашына кол жүрүшүп атат, эч нерсе болгон жок. Токтойм эже, сөзүңүзгө аралашып кечиресиз. Азыр ушу маска такпаш керек, анан антисептик колдонуш керек деп атпайсызбы? Нет, тагышсын. Например, таза баягы жумуштагыларды айдап жүрөт да жумуштан. Тагынса да жанында киши жокту, тагынсын. Масканы 15 мүнөттө бир алмаштырып турсун. 15 мүнөттө чечип, жанына бир стакан суу алып алсын, бир бөтөлкө суу. Мынакей кислород уртадыкпы? Менин денеме кислород кетти. Всё. Ошо менен неме сактабаса, өздөрүн өзү сактабаса, эч ким буларды сактай албайт. Мамлекеттик ишмерлерге, чиновниктерге айтам, прокурорлорго, администрация, урматтуу президент, ушу масканы таза күнү түнү кийгизгенге тыюу салсаңыз. Өзгөчө күндө 30-40 градуста турган милиция балдар. Мен ошолорду өзүм кыдырып, баарына таза тешиги, нишке маскаларды жууп таркатып берип атам. Айланайындар, многу кийсеңер да ушундай жеңилирээк кийип туруп, бирок чечип, эл жокто чечип коюп, эл жокто киши келгенде кие койгула. Анан жанарга суу ичип тургула. Ушул антисептик маска колдонуштун ар кандай эл арасында сөздөр туруп атат, бирок акыркы учурда пандемиянын оор түрү Кыргызстанга мына жайылып кетти. Эми курман болгондордун саны көбөйүп кетти. Буларды кантип мына карап туруңуз. Ким кетип атат? Бизде ата-уулдар кетип атат, каймактар кетип атат. Прокурорлор кетип атат, жаш балдар кетип атат, орто жашка келип калган. Анткени көбүнчө мына 40 жаш жаш балдар дагы чыдайт. Анан 30-40-тан ашкандарга битке кыйыныраак болуп калат. Алар кимдер? Ушунун расчёту мындай да, алар уже билими бар, тажрыйбасы бар, мамлекетке иштей турган адамдар. Алардын ордуна алардын баары өлүп кетсе, ким калат? Токтойм эже, кайрадан эле дүйнөлүк маалыматка кайталы. Сиз анткени ушул дүйнөлүк маалыматтарды изилдегендердин алдыңкы сабында турасыз. 3-чү этап кандай болушу мүмкүн? Эл арасындагы миштерге ишенсек болобу? Эл арасындагы 3-чү этап айтайын дагы, масканы чечпей кийип аткан балдардын, ооругандардын саны көбөйөт. 3-чү этап жана дары-дармектерге азыр тыюу салбаса, президент азыр өзү чес болуп атат да, чрезвычайный ситуация азыр. Главнокомандующий катары өзү текшериш керек. Керек болсо ар бир врачтын жазган эмеден тапшырылган мага. Ооругандарга кайсы районго, кайсы врачтар канчадан дары жазып бериптир, эмне себептен жазып бериптир. Мен Токмокто 2 киши жатат, бир үй бүлө. Жана антибиотик, тууган-туушкандарына чейин антибиотик алдырган. Азыр Баканбаевдин өзү кудагыйларым жатат. Бирөөсү күйөөсүнө жанагы бар экен деп чыгыптыр вирусучу. Аны контактылар деп аларга дагы гепарин, сепаринге чейин жаздырыптыр да. Анан дагы жанагы ИВЛ аппараттары. ИВЛ аппараттары деп кислородный концентраттары кыйкырышып атат элдин баары. Эл дүрбөп, сатып берелик да, сатып берили, жакшы. Но бирок аппарат менен иштей турган медсестралар барбы? Колдоно алабы? Врачтар барбы? Өздөрү сатып келип аппарат менен колундагы жакындарын жоготуп койгон адамдарды көрүп атам мен бүгүн. Биздин бир белгилүү депутат өзүнүн күйөө баласын сактап калам деп аппарат алып келип берсе, туура эмес туташтыруудан кетип атат. Себеби деген кислород деген концентрат деген бир кою нерсе, бир коркунучтуу нерсе. Көп доза кетип калса өрттөп кетет. Өпкө жүрөктүн баары. Жетпей калса демин көтөрүп бере албайт. Анан ар бир аппаратта турган медсестра аны карап туруш керек. Сатурация канчага кошулуп тур, канча болуп тур, канча дем алыш керек, канча мүнөт дем алды, жүрөгүнүн пульсу кандай болуп атат.
анын баарын 6 сааттан ашык тура албайт ар бир адамчы. Ошон үчүн биз баягы атайын мыйзам көрсөтүүгө чакырганбыз. Медсестралардын деңгээлин көтөрүш керек. Ошолордун зарплатасын көтөрүш керек дагы. Жана 24 сааттан турган бир медсестра башка больнойлорду карабайт. Ошондон биз реанимацияга алып барып аткан немелерибиз каралбай калып атат. Анткени 24 саат турган медсестра өзүнүн ден соолугу жаман болуп калат. Ошол себептен биякта жатып атса, биякта жатып атса, тиякта жатып атса, бир жалгыз врач же бир медсестра 5-6 кишини жанагыдай кербен палаталарда кармай албайт. Зачем кербен палаталарды уюштуруп атат? Кербен палатадан уюштургандан мына көрүп атасыз. Айыккан кишини көргөн жокпуз. Канча деген өлгөн кишини алып чыкканын дүйнө жүзүнөн көрдүк. Анан кербен палатада ар бир адамдын жанында өзүнө жакын адам турса, ал да жардам берет, дем берет. Анан же суу сурай албаса, баягы ооруп жаткан киши, же бир нерсе сурай албайсы, 5 мүнөт сайын анын жанында эч ким тура албайт. Мен өзүм 22 күн иштедим. Бир абысынымды туура эмес укол салып коюшуп, 22 күн кармадым. Мен кеткен күнү түнү туура эмес карап коюшуп өтүп кетти да. Уже эзине келе баштаган, комага кетип калып турупчу. Анан коматозный больнойлорду караш абдан кыйын, мисалга айтсак. Ошондо 5-6 сааттан кийин уже жылбай каласың. Анан да алар дагы отчетун жазыш керек, эмне бергенин жазыш керек, да бир топ иштерди кылыш керек. Бир эле медсестра. Ошондон жаңы төрөлгөн келиндердин канчасы өлүп атат. Ошол реанимациядан чыкпай калган келиндерди көрдүм. Токтай эже, айланып келеле биз дүйнөлүк маалымат болобу же башка маалыматтар болобу же ким кандай болбосун биз кыргызбыз да. Социалдык тармактарда кайра эле социалдык тармактарга төлөө өткөрүү боюнча бир сунуштарды айтып башташты да. Эми мындай төлөө өткөрүүнүн да бир өзү касиеттүүлүгү бар. Ошол нерсе кыргыздарга жардам бере алабы? Кылымдан биз почему өзүбүздүн салттуулукка кайрылып келишибиз керек. Мына боз үйдө эч качан вирус болгон эмес. Эмне себептен боз үй төгүрөк болгон? Анткени бурчтарга баягы шамал айланып турат да дайыма, тартып турат. Бурчка эч кандай нерсе топтолбойт. Жаман энергия топтолбойт. Жаман жанагы абада калган калдыктар топтолбойт. Ошон үчүн ар бир адам оорубайм десе, айнектерин ачып шамалдатып туруш керек. Кыргызга өзүбүзчү төлөө беришибиз керек. Бул мусулманчылыкта да бар, бул кылымдан кылымга келген нерсе. Себеби деген сен бирөөгө бир нерсе берсең, бирөөгө бата тилесең, сен ошончо өзүңдөн жол ачасың. Мен илгери тайтам, анан апам барат эле батасын беришти, айланайын, ак жалгасым, сени апа көрүнгөн кишиге учураган кишиге эле баарын бата бересиң, бул эмнеге мынтесиң деп жаман көрөм да. Эми токтой эмне бербей койсуң. Антип айтпа, мен буга бата ак тилек берип атам. Рахмат, айланайын, көп жаша деп кете берчү да. Анан апама айттым, апа, сен таанаган адамдарга түшүнтө бересиң, бул эмне десем, апам айтчу эле. Айланайын балам, мен бата берип атам. Сен канча бата берсең, сага ошончо бата кайрылып келет дечи да. Аламдан Кудайдан бата келет. Спасибо деген, спаси тебя Бог. Орусча айтсакчы, например. Рахмат деген ыраазычылыгын берсин Алла Таала сага деп сен бирөө сурап атасың да. Ошол себептен азыр мен баягы карап отурам, биздин жашыбызда аксакалдардын бирөөсү да бата бергенин көрбөй калдым. Көп жаша, айланайын, рахмат, көп жаша деп кете берсең, канча. Анан мен ойлойм, салттуулукка кайрылып келишибиз керек азыр. Бизге мунун кереги жок маскалардын. Бүгүнкү күндө биздин салтта жүгүнүү деген бар. Эркек киши кайын журтуна жүгүнөт, аял киши кайын журтуна жүгүнөт. Бул эң чоң касиет, эң чоң санитарный норма. Мисалга айтсам, мен азыр барганда ошол айылдагы кайнелериме чейин жүгүнөм. Ой, айланайын, бет башың өп, жаш балдар менен өп, кайта дагы кайнагалар менен өшкөндөрүмө түшүнбөйм. Кантип түшүнөсүң? Лучше келип бата тазим кылып туруп жүгүнүп койсоң, сен сый урматка ээ болосуң. Сый урмат деген эмне? Сага артыкпаш кайнагаң же көрүнгөн жора немелер колдоруңду кармайт келиндин. Келин сак болот, ага эч ким жолой албайт. Ошондой эле күйөө балаларга бирөө баягы тиешип артыкпаш сөз айта албайт дегендей да. Бул сактуулук, үй бүлөнүн бекемдүүлүгү жана нарттуулук абдан кос нерсе. Мен өзүмүн демем бар эле, тайнем 92-де өттү. Ошо 92-синде базаланбай калды, демек. Ошо 90 жашына чейин 70 жашта кайнелерине туруп алып барып жүгүнүп келчү учурашып. Мен ойлошум,
Дайнек, это же сіз апай тайнем деген кишилер да. Сіз эмнесиз что-то орысша сүйлөйм, анда ал кезекте билбешим. Эми баягы жаш өткөндөн кийин түшүнүп атам. Бул өзүнчө философия болчу. Мына мунун кереги жок. Бири-бирибизге жүгүнүп коелук. Ана минтип атасыз, буттарыбызды тийгизип атасыз. Зачем? Өзүбүздүн салттуулугубуз бар. Бул сый. Мен өзүм даже бийликти иштеген кайнагаларыма ошолорго жүгүнүп эле киришим. Ошо кезге чейин жүгүнөм. Алсымдарыма жүгүнөм. Же ошондой эле нерсе мага жүгүнүшөт. Азыр менин өзүм келиндерим менен жүгүнүп келип атат. Будан корко турган эмнеси бар? Зато адам жакын келбейсиң, сага эч кандай эпидемия жукпайт, урматтуулук сакталып калат. Анан төлөө берүүнүн дагы касиети канча берсең, ошончо ырыскы кирет деп коет. Эми эл биригип бата сурап атат да. Бул жердечи төлөө берсин. Төлөө берген жерде бата берип аткан, анан айтып атпайбы, жума намазга барбагыла, тияка барбагыла, буга барбагыла деп. Айлана Кудайда тилеп турган жерге бир инфекция кире албайт. Себеби деген чиркөөлөрдө бүт жерде адам тазаланат. Эмне себептен бул жерде жаман ой кетет адамдын, жаман энергиясы болбойт. Алла Таалага үн кетип аткан жерден эч бир жамандык же жаман иштер келе албайт. Токтойм эже, сиз кыргыз экениңизге сыймыктанасызбы, эмне үчүн? Абдан сыймыктанам. Себеби деген эң бир байыркы адамзатты түптөгөн элдин канын алып кетиш деген кандай бир өзүнчө чоң касиеттүүлүк. Кыргыз экениме сыймыктанам. Манас атам деп жатсам турсам да айтам. Себеби деген мынакей жет атаны эстөө деген нерсе бар. Бизде Куран окуганда азыр баары омин деп кетип калышып атат. Антип Куранды окуганда, например, биздин мен чоң энелеримди баягы ата бабаларымды карап көрсөм, алар жет атага окучу. Жет атага бата берчү. Айлана Кудай ушу жет атабызга тийсин деп. Эмне себептен жет атаны сактаганбыз? Эмне үчүн санжираны сактаганбыз? Биздин башыбыз компьютер, барыбызчы. Биз компьютерден турабыз. Бир адам эки адамдан турат. Ошон үчүн баягы бир чети шайтан, бир чети периштелик деп коет да. Эки адамдын жакшылыгын айтып илгери жаман сөз айтпачы, сөгүнбөчү. Эң жаман сөз бул жаман киши деген даже мынтип карап койгон, бул күнөө болуп эсептелчү. Эмне себептен? Себеби деген балада, мисалга айтсам, любой адамда жет атамдын каны бар. Эгерде мен жаман иштерди эстесем, жаман бирөө менен мушташкым келип баягы эме болганда, баягы ошондой баягы кызугандуу адамдардын компьютерде файлдары ойгонот да. Токтайм бирөө менен чатакташты десе, баягы мен жет атамда 2426 кишинин каны бар да, эсептегенде, эки-экиден кошуп кете бергенде. 24 биле, не помню, 2000ден ашык кишинин каны бар да менде. Анан ошо 2000ден ашык кишинин файлдары ойгонот. Алардын жаман жүргөндөр ойгонот. Значит, менин жолум бул болот. Анан жакшы иш кылып десе, ошо жакшы иш кылган адамдардын каны ойгонот. Анан жет атабыздын, например, биз эстесек, жакшы кылгандар, биздин кылымдан кылымга элибиз кандай өзгөрүүнү эстеп турсак, бизди ошол гана сактап калат дүйнөдө, кыргыздычы. Токтойм эже, мурдагы президент Алмазбек Шаршеновичтин мезгилинде паспорттон кыргыздын улуту кыргыз деген графаны алып салынышы боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошол сиздин кандайдыр кыргыз катары, өзүңүз кыргызга сыймыктанам деп атпаймынбы, кыргыз деген? Бу жерде кандайдыр бир түпөйлөө жүрөгүңүздө кыжалаттуулук абдан бар. Себеби деген ар бир улут өзүнүн улутчулугун, улутун кайсы улут экенин касиеттүүлүгүн, өзгөчөлүгүн сакташ бул ааламдан келген парз. Эң парздардын бири, ыйык парздардын бири. Анткени ата тегиңди унутпой, ата тегиңдин тазалыгын алып кетсең, ошончо касиеттүүлүгүн көтөрүп кетсең, ошончо эл бай болот дагы, элдин учу үзүлбөйт. Мына ушул ишке чейин кылымга кыргыздын учу үзүлбөгөн себеби биз китеп жазган эмеспиз деп таарынат го, биз тарых калтырган эмес. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди, компьютерибизди бекиткенбиз. Ошондуктан манасчылар Манас атанын керек болсо Түмөн атага чейин, Манас атанын аталарына чейин коозоп сүрөттү айтып бере алган нерсеси, бул ошол биздин компьютерде сакталып калган, биз баладан атага кетип аткан информациябыз. Азыр бирдеме болуп архивдер жоголсо, эч ким эч нерсе таап бере албайт.
мисалга айтсам келиналарда айтчу эле бул тигинин тукуму, бунун тукуму, бунун тиги жети атасында мындай бар эле оорусу, тигинин тигиндей бар эле, бунун мындай бар эле деп. Азыр ошол нерсе жок болуп кетти. Себеби деген эртең бүт интернеттин баары жок болуп калса, биз ошого кайрылып келебиз. Бу жерде калган маалыматты издегенге. Понимаете, да? Ошондуктан биз өз касиетибизди сакташыбыз абзел болчу. Бирок экинчи нерсе бар. Жер талаш. Азыр дүйнөлүк жер талаш катып кетип атат. Мынакей Сирияда болгон окуяны Кыргызстанга 2010 жыл алып келиш керек болчу. Бирок ошо конституцияны бөлдүрбөй, түштүк-түндүрккө бердирбей, конституцияны ордуна койдуртуп ошол кездечи биз сактап калдык. Кызга мөөнөттү элибиздин башын коштук. Бизге келаткан апат бизден өтүп Сирияга кетти. Ошо паспорттогу Эми ошону айтып кетейин да. Ошол мезгилде эмне үчүн жана паспорттарды киргизип атат? улуттук кыргыз деген графаны алып эмне себептен болду? Ошо тышкы саясат кандайдыр бир тышкы күчтөр орун алып кеткен жокпу? Бери тышкы саясат ойноду. Себеби деген азыр дүйнөлүк согушту Орто Азияга жылдырганга аракет кылып аткан күчтөр бар. Ошол эле Орто Азияда Кыргызстанды экиге бөлүп, Ферганистан өрөөнү кылабыз, анан да башка өрөөнү түзөбүз деген күчтөр да жок эмес, Жок эмес. Анан ошондуктан ошол мезгилде баягы элдин саны керек. Жарандык деген, бул жарандык баягы Кыргызстанга байланыштуу жарандык сан керек болду. Жарандык менен улут эте эки башка нерсе. Бирок ошо жаранды Кыргызстандын жараны деп туруп эле кайта астынан баягы улутту сактап калсак жакшы болмок да. Кайра ордуна келтирсе болобу? Мен ойлойм, конституциялык реформа кылса болот баары, почему болбойт? Бүт президенттин колунда. Токтойбойчу. Бүгүнкү күндө мындай кылат элем да, бүгүн шайлоо жөнүндө да айтып кетсек болот эле да. Шайлоо болуп атпайбы, шайлоого деп шашып атабыз. Бул шаштырып аткан күчтөр бар. Ал шаштырып аткан күчтөр президенттин тегерегинде отуруп атат. Сиз карап көрсөңүз, например, Соростун балдары, Соростун иштеп чыккан балдардын баары акыркы 10 жылдыкта тилекке каршы биздин бийликке келди. Алардын багыты башка. Анан ошондуктан мен президентке сунуш кылат элем. Биринчиден, президент өзү мыйзамдарды бир караш керек. Күнү түнү мыйзамдарын караш керек, каталарын. 3 нерсени кылса, биздин президент баягы тарыхый нерсени аткарган киши болот эле. Биринчиден, жоголгон конституцияны табыш керек. Ал конституцияда биз баарыбыз колду коюп бергенбиз. Ал биринчи конституцияда биз бир кабыл алган конституцияда бүт механизмдер жана башкаруу системасы башкарак. Себептен ал конституцияны таптыра албаса, анда 2007 жылкы кабыл алган конституция кайрылып келиш керек. Ал конституцияда мен билгенмен ошондо Раматылык Мешимканов айткан, биз коюп чыктык, койдуңарбы колдорду ар бирине, коюп чыктык деген. Эгерде анда кол коюлган конституцияны таппаса, анда 2003 жылкы кайрылып келишибиз керек. Арды одномандатный округ менен бир мандаттуу. Себеби саясий партияларды бизге киргизип, бизге жок, улутта жок нерсени алып кирген күчтөр эң коркунучтуу күчтөр. Саясий партиялар бул соода сатыктын системасы болуп калды. Анан бүгүнкү күндө мына ЧС болуп атпайбы? Мына Орусия конституциясында жанагы реформалар референдум менен кабыл алды. Бирок алар эмнеге кабыл алды? Ошону билип туруп ЧС киргизген жок. Чрезвычайный ситуацияны. Немеде Беларусьта, Туркменияда бир топ өзгөрүүлөр болду мыйзамдык. Шартка жараша, пандемияга жараша, бүт баарына жараша да. Бирок алар жанагыдай кырдаалды киргизген жок. Биз болсо өзгөчө абалды, өзгөчө кырдаалды киргизеткенбиз. Ошол мезгилде парламент толугу менен иштеген жок. Бирок зарплатаны толугу менен алышып атат. Ошондон ошону ойлогон, уялган депутаттар айтыш керек болчу президентке. Урматтуу президент, мынакей март, апрель, май, июнь 4 айда биз толук иштеген жокпуз, экеле күндөн иштедик. Биз ошону толук иштетип алып зарплатаны алып атабыз да, премия алган атабыз. Элдин бетин кантип карайбыз деп. Президент азыр айтыш керек, мен силерге тим койдум. Но эми урматтуу депутаттар, чогулгула. Керек болсо сөгөт болчу мен. Эркекче сөйбөтүм. Эмне үчүн айтпайсыңар силер? Мына 120 бирөөнүн келип айтпайсыңар. Кыздарды айтпай эле коеюн. Бирок ошо ЧС өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал боюнча силер кайрылып келип иштегиле. Өзгөчө абалда пандемия учурунда шайлоо процесстери кандай болот? Шайлаган акыбыз барбы? Жарыялаган акыбыз барбы, жокпу? Ошо өзгөчөлүктөрдү киргизип,
өзгөчө табал деген неме мыйзамга өзгөчө кырды ал дегенди экөөнү бөлүп эки мыйзам катары көп болсо дагы 1 ай иштейсиңер, 2 ай иштейсиңер, бекитип кеткиле деп. Бекитип кеткиле деп азыр шайлоонун мөөнөтүн өзү өзгөртсө болот. Жана ошондон кийин шайлоону спокойно киргизе берсе. Ошо бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга кулачын жайып кирип келиши мамлекетке кооптубу же коопсуз? Эми мындай, Кыргызстанды азыр бейөкмөт үйүндө биздин Кыргыздын өзгөчөлүгүчү, биз дайым ат жалында болгонбуз. Ат жалында ачык айтып, ачык сүйлөп көнгөнбүз. Мен ошон үчүн мен өз элимди ошон үчүн ушунча жакшы көрөм. Бизде баш алмай жок деп, тиле алмай жок деп коет, баш алмай бар, тиле алмай жок деп коечу, ошо. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Тил кесмек жок деп коет. Бул эң бир касиет, эң бир чоң касиеттердин бири да. Кыргыз өлүп баратса да айта турган, айтып коюп турган өлгөн. Башка улуттарда андай жок. Ошондуктан бейөкмөт уюмдардын эң көп саны Кыргызстанда пайда болгону бул кандай бир формат болуп калды. Эми бейөкмөт уюмдарга куугунтук салып башталды, жарандык активисттер көбөйдү. Ошол эле адамдар жарандык активисттер болуп кетип атат. Жарандык активистти сен активист болбу деп дей албайсың. Бирок ошол касиеттин негизинде мынакей бүгүн канча деген эл өзү чөнтөгүнөн алып чыгып, больницада аткан элдерди багып атат, дары-дармек алып келип атат, биринин үйүнө бири карап атат, же болбосо башка өлкөлөрдө мындай жок. Мынакей биз бир аксакалыбызды бир жерге тапшырдыкпы? Же бир аксакалыбызды таштап кеттикпи? Андай көрүнүштөр да болуп туратса дагы, ошо аксакалдардын алаканыбызга салып отурбайбызбы? Биз өзүбүздүн касиеттүүлүгүбүз. Ошол себептен мен ойлойм, ал поскольку жанагы каражат алыш үчүн деп сезилип атат, но бирок бир топ келген каражаттын бейөкмөт уюмдарга келди деп атат. Бейөкмөт уюмдарга келген каражат болгону бир 5%га жетпеген каражат келиши мүмкүн. Жалпы ушул кезге чейин алган каражаттан 95% мамлекетке келди. Ошо бирок мамлекетке келген ошо бекер акчадан качыш керек да. Мына башка Казакстан кредит менен өнүктү. Кредит каржысын алды да, бирок мыйзамдарын талкалаганга, өзгөрткөнгө уруксат берген жок. Мына бүгүн бизге 200 миллион долларга берген ООН, ОБС, Евросоюз эмне кылды? Бизге туура биздин эксперттерге бүт жана сорус аркылуу келген эксперттердин баары эмне кылды? Биздин укуктук талааны талкалады. Кодекстердин баары иштебей калды. Милиция иштей албайт. Мына 3 жылдан 2 жылдан каралбаган иштер жатат. Ошо иши каралбагандан түрмө толуп кетти. Анан четинен чыгарганда массовый чыгарды, караган жок. Кимиси чыкты, кимиси койду. Эч бир күнөө бир нан урдагандар калып калды, миңдеген урдагандарды чыгарып жиберишти. Ошо эмне себепкер экен? Ошо мыйзамды тез арада анткени чет өлкөдө бекер акча грант эмнеге берет? Системалык башкарууну өзгөртүүгө берет. Ошо саясатчыларга кызымды өзүнүн ойлорун таңылош үчүн. Кереги жок мыйзамдар, мынакей азыр адамды тилкелеп бөлүп сатууга жол ачып берип атат азыр. Чорный трансплантологдор мына Индиядан, Пакистандан, ар жактан келген трансплантологдор толуп кетти. Кыргызстандабы? Да. Биз азыр уже ошо чорный трансплантологдордун мекени болуп баратабыз. Мына аборт болду деп өлгөн балдарды сатып аткандарын көрүп атабыз. Бизден мынакей 200ден ашык баланы Италияга алып кетиптир. Баягы ооручан балдарды. Ошо балдар кайрылып келбептир. Же десе ата-эне мага кат жазып атат. Ошол депутат, например, ошо Строкова депутатка мен суроо берип аттым, Италияга кеткен балдар, ошо Роналдо менен жолуккан балдар, рак оору болгон, аккан болуп кеткен балдардын канчасы кайрылып келди дегенге эч ким суроо бере албайт. Аларды эмнеге кийин эмне болуп кандай колдонгонун Кудай билет. Жанагы рак оору болду деп, например, $10,000 дарилер жазып берип атат. Эми бир укол $5,000-10,000 дарилерди жазып беришип атат. Ошол дарыны алгандан кийин оорубай жаңы ушу күмөн санап атасыз деген адамдар өлүп калганын көрдүм. Келиңиз эже ушул тема боюнча башка күндө өзүнчө бир тема кылалы. Рахмат. Кыска нуска жооп бериңиз. Учурда Кыргызстанга парламенттик шайлоо керекпи, кереги жокпу, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жарандык. Мен парламенттик шайлоого азыр мен өзүм президент болсом, мисалга айтсам, президенттин ордунда болсом, мен жанагыдай элди чогултат элем, парламенттин өзүнө баа бердирет элем. Эмне үчүн булар, например, президентке туура жол көрсөтүшкөн жок. Парламенттик шайлоону мен ойлойм азыр кажети жок. Себеби деген
дагы да айтайын, ууккан адамдардын, больницага түшкөн адамдардын саны көбөйөт. Өлүм житим көбөйүп кетиши мүмкүн азыр. 3-чү этап, Үчүнчү этап деп атпайбы? Бул экинчи этап баягы вируска байланышы жок. Мыногудай атайын ыкмалардын арты менен оорукчан болуп калган адамдардын саны көбөйүп атат. Анын этеги кандай билет, ошо Кудай билет. Ошол себептен мен ойлойм, уж хотя бы азыркы кыш мезгилинде все равно апат кетет. Вирустардын баары тоңот, ачык айтыш керек да. Аны где-то январда пайда болушу мүмкүн, ылаң. Ага чейин болбойт. Может быть, ошол шайлоо деген эмне деген шермендечилик. 50 киши менен сен 120 кишини тандай албайсың да. Бизге берилген токтотуш керек да шайлоону. Мен ойлойм, азырынан кийин элдин да ой пикирин угуш керек. Эми ошол жерде социалдык тармактарда жазып аткандар, булар баягы айтыш керек, билими бар адамдар. Билими бардар, көз карашы чоң кененирээк. Биздин жаштар, орто жаштагы адамдардын, биздин мамлекетти башкара турган адамдардын ой пикири. Аны биз четке кага албайбыз. Ошондуктан президент эгерде ошолордун үнүн баягы урматтайм десе, анткени эртең шайлоочулар алар. Бизге берилген убакыт аягына чыгып баратат эшеге. Бизде салтка айланган эркин микрофон бар. Сиздин кыргыз элине кайсы адамга калууңуз, саясатчыларга өзүңүздүн пикириңизди айтып алсаңыз болот. Эң биринчи мен айта турган пикирим дейм, дары-дармектерден качайлык. Мындай нерселерден качайлык. Бири-бирибизди өзүбүз сактайлык. Бирибизге болгон мээримдүүлүктү чачайлык. Мен ар бириңерден суранам. Телефон китепчеңерди ачып алып туруп эле, бүт тааныштарыңарга, туугандарыңарга чалсаңар. Шаарда тургандан көрүүчү бала чаканы алып туруп айлапага барсаңар. Бала чака айлапа эл журтун көрөт, деми көтөрүлөт, алардын иммунитети көтөрүлөт. Ошо алыстан бир туугандарыбыз келиптир деп айлападагы биздин эл журт өзүнүн деми көтөрүлөт. Ошол себептен көлгө баргыла, көлдүн тазалыгын айтпагыла. Мен өзүм бүт тууган туушкандарымды кетирип атам. Кеткиле, айылга баргыла, немеге баргыла деп. Көлдө мен деги ушундай тазалыгын көргөн эмесмин. Көлдүн элин ода маска менен угуп атат. Ошондуктан бири-бирибизге жардам берелик, эл шаркак бололук. Шаардын эли азыр маска, дары-дармекке акчаларыбызды ороткондон көрүүчү айлапага барып тууган туушкандарыбызга учурашайлык, көрбөгөн адамдарыбызга, досторубузга бири-бирибизге каттайлык, телефон чалайлык бири-бирибизге. Ошол может быть азыр сиздин телефонуңузга муктаж, сиз унутуп койгон тууганыңыз тургандыр, эжекеңиз тургандыр, бир иштешкен адам тургандыр, дагы бирөөлөр тургандыр. Мен ошону суранам. Ар бирибиз уюлдук телефон, WhatsApp, кереден кечке Facebook'та отургандан көрүүчү, ошо Facebook'тагы досторубузга мессенджер менен салып эле, амансыңбы, барсыңбы, тынчсыңбы деп 1-2 мүнөттөн убактыңыздарды арабай сүйлөшүп койсоңуздар. Анан телефондорду алып койсоңор жакшы болот эле. Телефондордо мусор, атайын идеологиялык маалыматтар кетип атат. Атайын зомбировать этип туруп, кайта ошо элди коркутуп, үркүтүү маалыматтар кетип атат. Корккон, үрккөн элдин иммунитети түшөт. Коркпогон элдин иммунитети көтөрүлөт. Ошол себептен телефондордун баарын балдарга бербесиңер, аксакалдарга бербесиңер. Өзүбүз азыраак кармасак телефондорду. Бир күнү 1-2 сааттан артык кармабасак жакшы болот эле да. Алтындай убактыңызды коротуп, биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Башыбыз бир болсун, аман болсун, элибиз бир болсун. Бир колдон деп макаланы айтайын дегем. Бир бололук, бар бололук, бай бололук, анан көп жашайлык. Будан артык эч нерсе жок, урматтуу калайык калк. Урматтуу Назар News TV каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү саясатчы Токтай Мамедалиева болду. Урматтуу кыргызстандыктар, кайрадан амандыкта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.